Бұл азыр күндө билим берүү системасында болуп жаткан актуалдуу маселе өтө. Анткени бул 12 жылдык программага өтүш жөнүндө мурдагы министрлердин убагында сөз козголгон. Бүгүн кайрадан дагы президенттин катышуусу менен сөз болуп атат. Жетекчилер, президенттер атайын көңүл бөлүп жаткан болсо, демек мындай бир зарылчылык келип калабы деген ойдомун да. Менин бирок өзүм жеке көз караштарым бар. Мектептердеги билим берүү системасын 12 жылга өткөрөбүз. Анан окуу программаларынын китептерин Сингапурдан 46 китепти алабыз деп атпайбы. Бирок алган программаларда жана окуу китептери өзүбүздүн улуттук колоритте, биздин када салт маданиятка, билим берүүбүздүн түпкү башатына негизделсе, ошого карап оңдолсо, ал жакшы болгудай. Анан экинчи маселе элем албетте база болуш керек да. База болуш керек. Ал дегеним азыр айрым жерлерде мектептер жетишпейт, окуучулардын саны көп. Ошого карабастан 12 жылдык өткөндө баягы нулевой класстарды 1-класс дейбиз деп мектепке алып келгенде бала бакчадагылардан бир аз орун жетишпей калабы, бул база жагына көңүл бөлүш керек. Жаш өзгөчөлүгүндө ошол эле экен, 17-18 жашында бүтөт экен да. Андан эч кандай деле бир жапа чекпейбиз. Болгону мазмунун, анын сапатын жакшыртсак жакшы болот деген ойдомун да. Ошол жагына көңүл бөлсөк, мен колдойм. Канча жыл кылбасын, бирок бир сапаттуу болуш керек. Кыргыз жаштары дагы чет элге чыгып окуйм деп атпайбы. Демек ал жерде дагы стандарттын негизинде, алардын стандарттын негизинде окуулар талап кылынат экен да. Ошол жагын эске алсак макул деген оюм бар.